Салам достор, мен атым Рия. Бүгүнкү биздин тема семейный статус, үй бүлөлүк статус, семейное положение, үй бүлөлүк абал тууралуу орусча айтканды үйрөнөбүз. Достор, Инстаграмда орусча үйрөтүп жаткан кээ бирки инста-блогерлер өздөрү ката сүйлөйт достор, акцент менен сүйлөйт жана туура эмес үйрөтүп жатышат. Мисалга, я холостая деп бир инста-блогер үйрөтүп жатат өзүнүн блогунда. Бирок бул туура эмес. Орус тилинде я холостая деген түшүнүк жок. Я холостой, я холост деген сөз бар. Бул эркек киши айтат, мен бойдокмун, мен үйлөнгөн эмесмин деп. Бирок аял киши эч качан я холостая деп орусча айтпайт, ал түшүнүк жок. Орус тилинде сүйлөгөн адамдарда андай түшүнүк жок. Я не замужем деген сөз бар. Мен күйөөгө чыга элекмин. Я не замужем. С помощью местоимения «я» мы также составим предложение. Я местоимениясынын жардамы менен биз сүйлөм түзө кетебиз. Я, мен, я холост, мен бойдокмун, мен үйлөнгөн эмесмин. Я холостой, мен бойдокмун, мен үйлөнгөн эмесмин. Я не женат, мен бойдокмун, мен үйлөнгөн эмесмин. Я женат, мен үйлөнгөнмүн, менин аялым бар. Я разведен, мен ажырашып кеткенмин. Я отец-одиночка, мен жалгыз бой атамын. Я вдовец, аялым өтүп кеткенден кийин үйлөнбөдүм. Я не замужем, мен күйөөгө чыга элекмин. Я замужем, менин күйөөм бар. Разведена, мен ажырашып кеткенмин. Я мать-одиночка, мен жалгыз бой энемин. Я вдова, мен жесирмин. Я в гражданском браке, жарандык никедемин. Я в официальном браке, расмий никедемин. Я в законном браке, мыйзамдуу никедемин. Достор, эгерде силер видеонун аягына чейин көргөн болсоңор, силер азаматсыңар. Анда эмесе кийинки видеолордон көрүшкөнчө, кайыр кош.